Мынау эгозалардын бардыгы өзүбүздө жасалып атабы? Бул жерде ГСИнден, ооба, ГСИн жасап атат, да? мамлекеттин эсебинен эле ошол акча которуп атабыз, ошолор бизге. То есть биздин баягы түрмөдө отурган граждандарыбыз, атуулдарыбыз. Мына ушулар жасоо менен алек, туурабы? Ооба, ошолор жасады. Мурда мунун баардыгы кайдан сатып алат элек? Биз Өзбекстан, Россиядан сатып алдык. Мурда сатып алып жүргөнсүңөр. Азыр күндө жанагы биздин берген тапшырмабыз негизинде башка өлкөлөрдөн сатып алууга тыюу салынган. Билесиңер, э? Так точно. 1 метр бирөөдөн сатып алып агылагы. Бардыгын өзүбүз жасайбыз. Өзүбүз жасап, өзүбүз камсыз кылып, өзүбүз монтип койгонго мүмкүнчүлүгүбүз бар. Хорошо? Ушуну жакшылап карагыла. Анан сиз мына айрыкча ушу инженердик жұмыстарды аткаруу боюнча ушул маселелерди жакшылап карагыла. Болбойт. Булар эми мал сал илешип калбайбы буга? Я. Мал илешип калбайбы? Бирок буга азыр мындай кылабыз. Адыгер Карбекович, азыр биз мындай кылабыз. Биз муну чек араны тартып бүткөндөн кийин, көрүнүктүү жерлерине бардык чек ара тилкелерине камераларды орнотуп чыгабыз. Жарайт. Камера орнотуп чыгабыз. Ушу камералар менен карап турушуңар керек да, ар дайым. Ошо камераларда бардык билги баягы постоянно жүрө бербестен камера менен карап туруш керек. Естественно, жанагы физический присутствие да болуш керек. Анан кийин ушул чек аранын сизге айрыкча сиз ушуну ишти аткарып атасыз, туурабы? Чек ара курулган мынау заграждениелердин жанына сөзсүз түрдө жол курулуш керек. Сөзсүз жол курулуш керек. Машина жүрө турган жол курулуш керек. Макулбу? Машина менен, мотоцикл менен, квадроцикл менен жана башкалар менен жүрүп ушуларды карап тура турган болуш керек да. Болду. Мына бул жагынан биздики болот. Чек арабыз аркы тараптан коңшулардыкы болот. Туурабы? Мына эч ким өтө албайт. Жакшынакай болуп тура берет. Эң башкысы ушуну коопсуздукту карасак болду. Элибиз да коопсуз болот, чек арабыз коопсуз болот, коңшуларыбыз да коопсуз болот. Алар бизге коопсуздук жарата албайт, биз аларга коопсуздук жаратпайбыз эч качан. Ынтымакта жакшынакай болуп башкара беребиз. Эми мындан ары коңшулар менен болгон мамиленин бардыгы официалдуу түрдө через КППлар аркылуу болот. Кирген товар дагы, чыккан товар дагы, кирген эл дагы, чыккан эл дагы только КПП аркылуу болот. Бир дагы адам, бир дагы техника КППдан башка жерден өтүп кирип чыкпаш керек. Мамлекеттин коопсуздук ошо менен сакталат. Макулбу? Муну камсыз кылыш мына чек ара кызматынын жумушу. Эми Кудай буйрса ушул маселеге көбүрөөк көңүл бурасыңар да. Чек араны сактоо, коргоо жана чек аранын тартибин белгилөө силердин милдетиңер. Жарайт.